Камчы Бекташев Facebooktагы баракчасына билдирүү жазды. Анда коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу аяга электе ооруканадан чыгууга туура келгени айтылат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү кырдаалга боюнча тактап коеюн. Бул кыйроону карап жүрөгүм ооруп жатат. Биз муну башыбыздан өткөрдүк. Карапайым калктын деструктивдүү элементтери тарабынан талап тоноого жана киши өлтүрүүгө, бизнести тоноого кантип жол беребиз? Баары тынчып, өздөрү чечеттеп четте карап турсак, биз ким болобуз? Азыр жарандардын көпчүлүгү тынчтыкты каалап, боордош өлкө жардам сурап жатса, биздин четте турганыбыз туура эмес. Биз аймактагы тынчтык жана туруктуулук үчүн мен өз өлкөмдүн бардык жарандарын түшүнөм. Баарыбыз тынчсызданып жатабыз. Мени баары туура түшүнөт деп ишенем. Мен да адаммын. Абдан тынчсызданып жатам. Бирок азыркы тапта тез жана натыйжалуу аракеттерди жасашыбыз керек. Өлкө үчүн өтө маанилүү маселени чечүүгө байланыштуу. Ооруканадан толук аяга элегинде чыгууга туура келди. Ооруп калганыма кечирим сурайм. Рахмат деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, бүгүн 7 январда кыргыз аскерлери Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык орнотуу миссиясына катышуу үчүн Казакстанга учуп кетишти.